Салам достор, кандайсыздар? Азыр бир жаңы сайтка кирип жатам. Бул сом менен төлөткөн катталганыңыздар үчүн 100 сом берет экен. Бул жерге номериңиздерди жазасыздар, бул жерге пароль жазасыздар, бул жерде турган цифраларды жазасыздар. Анан ылдыйга тийбейсиздер. Код болот, буга тийбейсиздер дагы катталуу деген жерди басасыздар. Андан кийин катталганыңыздардан кийин кирип аласыздар. Мына достор, кирип алгандан кийин мынакей катталганыңыздар үчүн 100 сом берет дейт. 10%-тен 30%-ке чейин пайда тапсаңыздар болот экен. Досторуңуздарды шакырсаңыздар, жанагы болот экен. 25% түшөт экен. Биз азыр 100 сом берген, мен өзүм 1000 сом салып алдым. Бул жерде VIP тарифтер бар экен. Мисалы үчүн, бул VIP тарифин күнүмдүк 15 күндөн 15 сомдон түшөт экен. Муну акция салсаңыздар болот экен. Анан кийин мен алган VIP тариф бул 800 сомдук VIP тариф. 180 күн иштейт, күнүнө 139 сомдон түшүп турат. Андан кийинки VIP 2 тарифи 1,5 сом, мында күнүнө 280ден түшүп турат. Андан кийинки VIP 3 3,5 сом. Андан кийин 6 достор, бул жерде акча толуктаганда толуктоо деген жерди басабыз дагы. Бул жерде минимальный акча салуу бул жакка жазып койгонуш керек, 800 сом экен. Саат 10дон 22:00га чейин акча салып алсак болот экен. Ал эми эгерде 30 мүнөттүн ичинде түшпөсө, жанагыга чек поддержкага кайрылышыңыздар керек экен. Бул жерге 800тү жазабыз, Ростов деген жерди басабыз. Басканыбыздан кийин мына QR код берет, же болбосо номер карта берет. Ушу картага которуп, бул код перевода деген жерге комментарий жаза турган жер бар го, ошол жерге ушуну жазып коесуздар. Анан бул жерге чекти жазып, чекти коюп туруп, анан ушул жерди басасыздар. Ушинтип салып алганыңыздардан кийин, акча салып алгандан кийин бул жерге түшөт, өзү 100 сом берет. Анан түшкөндөн кийин, мисалы үчүн, бул жерде киреше деген жерге, мисалы меники VIP 1 да, бул жерге сиздерге топтоло берет. Сиздер аны, мисалы үчүн, VIP 1де менде азыр 5 сом 79 тыйын топтолуп тур. Иштеп жатат дейт, эртеңге чейин ошондо 139 сом топтолот. Ушундай достор. Эгерде VIP 2-ни алсаңыздар, 1,5 сом саласыздар, күнүнө 280ден иштейт. Анын үчүн азыр инвестиция кылуу деген жерди басып, анан салып алсаңыздар болот. Бул жерде команда түзүп дагы иштесеңиздер болот. Мисалы, команда деген жерди басып, бул жерден референс ссылкаңыздарды алып, ушу ссылка аркылуу адам чакырсаңыздар, биринчи линиядан 25, экинчи линиядан 2, үчүнчү линиядан 1% түшүп турат. Анан бул жерде чыгаруу деген жерди басып, бул жерде атыңызды, анан чыгаруу банкын тандайбыз. Бул жерде мисалы үчүн сиздер кайсы банкка чыгарасыздар? Роскредо банк, Айыл банк, Темир банк, Компанион, Бакай банк, Эн банк бар экен, Оптима банк бар экен. Бул жерде мисалы үчүн бизде Эн банк бар болсо Эн банкты тандайсыздар. Бул жерге Эн банкта жазылган аты жөнүңүздөрдү, бул жерге банк эсебиңиздерди жазасыздар. Достор, акча чыгаруу деген жерди басып, анан канча сумма чыгарабыз? Мисалы үчүн бизде 1100 сом барбы? Ушуну жазабыз дагы. Биз банк эсебибизди уже киргизип алганбыз. Бул жерде эми Ростов деген жерди басабыз. 15% комиссия алат экен акча чыгарууда. Мынакей бул жерде окусаңыздар болот. 10дон 15ке чейин чыгарсак болот экен. 300 сомдон өтө чыгара беребиз. Мисалы 350, 500, 110 ушинтип чыгарсак болот экен. Акча чыгарып атканда 15% комиссия кармалат экен. Анан банк эсебиңиздеги маалыматты туура киргизишиңиздер керек экен. Каражаттар 1-2 сааттын ичинде түшөт экен. 12 саатка чейин кечиктирилиши мүмкүн экен. Ушундай достор. Акча чыгаргандан кийин, мисалы бүтүн тарыхы деген жерге кирип, бир аз өйдөгө кылып, мисалы үчүн бул жерде баланс толукталганы, бул жерде баланс алынганы, ушундай турат. Ушуларды көрүп алсак болот. Азыр эле 1 мүнөт мурун 935 сом мен балансыма түштү. Мен азыркы эле мына достор, 1100 чыгаргам, мага процент менен 15% алат да. Ошо менен 935 сом келип түштү. Мынакей. Ошо достор, бул сайттан акча чыгат экен, чыгарып көрдүм, текшерип. Кимге кызык болсо, описанияда ссылкасы болот. Катталганыңыздар үчүн 100 берет. Адам каттап да иштесеңиздер болот. Суроолоруңуздар болсо колдоо кызматына кайрылсаңыздар болот. Өзүңүздөр көргөндөй VIP тарифтери, бул жерде акча салып иштешибиз керек. Ошондуктан риск дагы бар. Рискке даяр болсоңуздар иштесеңиздер болот. Өзүм дагы риск кылып иштеп жатам. Мен бул компанияны үстүндө ким турганын билбейм. Ошондуктан рискке даярдар гана иштеңиздер. Риск бар. Даяр болуп иштесеңиздер болот. Баарыңыздарга ийгилик. Тынч болуңуздар. Ссылкасы описанияда болот. Албетте лайк басып, жакшы комментарийиңиздерди жазып, колдоп коюңуздар. Баарыңыздарга ийгилик.